аккаунтка киребиз. TikTok аккаунтка киребиз. Киргенде ылдый жакта создать деп турат. Бул плюс белги турат. Мына ушуну басканда оң жакка загрузить деп чыгып калат. Бул жерден өзүңүздөр сүрөт же видео тандайсыздар. Загрузитти басканда бизге галереядан чыгып калат. Галерея ачылат. Кааласаңыздар видео, кааласаңыздар сүрөт тандайсыздар. Мына мен бир видеону тандайын и далейни басам. Баскандан кийин мына видео келди. Мылдый жакта текст деп турат. Текст деген жерден текстти жазабыз. Мисалы Аллахыма шүгүр деп жазып коелу. Эми бул жерден сол жакта төрт бурчтуктун ичинде квадраттын ичинде ак А деп жазылып турат. Ошол аны басканда сиздер эки жолу басып көрсөңүздөр мындай рамка болуп калат. Же болбосо рамкасы жок деле кылсаңыз болот. Ылдый жактан түстөрдү белгилеп кызыл түс кылып койсок болот. Бул жерден шрифттер кандай түстө, кандай түрдө шрифти сол жакка түртүп туруп бул жактан шрифт тандап аласыздар. Ар кандай тамганы готово кылабыз. Готово кылгандан кийин кайра бул сөз бул видеонун акырына чейин жүрө берет да. Ошону биз видеонун кайсы бир жерлерине эле коюш үчүн ошол сөздү дагы бир жолу басканда установить длительность же болбосо редактировать деп чыгат. Эгерде бул сөздү оңдой турган болсоңуздар, редактировать кыласыздар. Түсүн же болбосо тамгаларды сөздү оңдой турган болсоңуздар, же болбосо установить длительность кайсыл жерге коюш керек. Ошону басып туруп, мына басканда ушундай болуп ылдый жагына узун болуп тик бурчтуктун ичине келип калат дагы. Анан колуңуздар менен нары бери жылдырасыздар. Ошондо солду көздөй жылдырабыз и болду. Галочканы коебуз. Мына текст, бул текст видеонун кайсы бир жерине гана келди да. Андан кийинкиси бош. Уже кайра кийинки сөздү жазабыз. Кийинки сөздү жазып туруп и дагы готово кылабыз да. Муну дагы установить длительность деп туруп кайра оң жакты көздөй жылдырабыз. Себеби баш жагында сөз бар. Бир аз жылдырып сол жактан кайра дагы татып туруп кесип видеонун улам ар жеринен башка сөздөр чыгып туруш үчүн. Мына ушундай болду. Эми бул жерге дагы эгерде сүрөт кошом десеңиздер, ылдый жакта стикер деп турат. Стикер басканда күтүп турасыздар. Бул жерден стикер деген жактан плюс сүрөт киргизе турган жер чыгат, кичинекей болуп. Муну басканда өзүңүздөрдүн галереядан бир сүрөттү алып келип, окей кылсаңыздар, сүрөт келет. Бул сүрөттү колуңуздар менен нары бери пальчик менен тартып, эки пальчик менен, анан любой жекке алып барып жылдырып койсоңуздар болот. И музыка. Бул жерден музыка турат. Музыкага киргенде эгерде сиз избранный кылып башкалардын видеосун көргөндө избранный басып музыканы бул жакка сактап алган болсоңуз, анда избранный басканда музыкалар чыгат дагы. Ошол музыканы тандап галочка коесуз дагы. Бул жакка музыка туруп калат. Эгерде музыка сиздин видеоңуздун аягына чейин жетпей калса, анда башка музыка тандаш керек. Кайрадан